Урматтуу тууган, пайгамбарыбыз намаз көзүмдүн кареги деп айткан. Андыктан намазды көзүбүздүн карегиндей сактайлы жана аны тургузайлы. Намаз сиздин алдыңызда кандай даражада болсо, анда билип коюңуз. Сиз дагы Аллахтын астында ошондой даражадасыз. Дагы бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: адамдардын эң жакшысы башкаларга пайда жеткиргени. Андыктан бул чыгарылышты башкалар менен бөлүшүп, миңдеген адамдардын катасынын оңолушуна себепчи болуңуз.